Bir gün bir muгалим ушунчалык адеби акылактуу, илимдүү bir muгалим болгон экен. Азыркы muгалимдер да ушундай үлгү алып алса болот. Ошол muгалим bir үлгүлүү, bir жакшы muгалим bir gün класста олтуруп караса кол сааты жок экен. Жакшына кол сааты болгон экен, ошол кол саатын жоготуп алыптыр. Жоготуп алып билет, ушул ичинде окуучулардын бирөөсү алган. Аны билип турат, башка сырттан эч ким келген жок. Анан жанагы muгалим устазы айтат экен. Балдарды айтышат экен, баарын доскага чыккыла деп. Доскага чыккыла дегенде балдар чыгышат. Чыккандан кийин жанагы ушундай мээримдүү, ушундай туура таалим тарбия алган muгалим эмне кылат? Аларга айтат, баарын көзүңөрдү жумгула дейт. Баары көзүн жумат. Көзүн жумдуруп коюп, анан muгалим акырын келип чөнтөктөрүнү кармай баштайт бири-бириден. Ушинтип кармап чыкканда ошол бирөөсүнүн чөнтөгүндө ошол саат туруптур. Томпоюп турат. Анан жанагы muгалим ошол саатты кармап туруп, кайра экинчиге, үчүнчүгө өтүп кетет. Өтүп кетет дагы, анан айтат, muгалим айтат, көзүңөрдү ачкылайм, олтургула дейт. Эч кимде жок экен деп коюптур. Дегенде жанагы урдаган бала байкады да, устазынын, muгалимдин колу келип чөнтөгүнө тийди, байкады, билди, бирок ошол жерде олтургандарга эч кимисин айтпастан, силерде саатты алган эч ким жок экен, баарыңар отургула дейт экен. Баары отурушат, жылдар өтөт, күндөр өтөт, ошентип канча бир жылдан кийин, 15-20 жылдан кийин жанагы кичинекей бала бой жетип, чоң бир кесиптин ээси болуп, бир күн бир шаарда жүрсө, жанагы muгалими ушундай столдо олтурат экен. Анан жанагы muгалимди көрүп, агай деп, ассаламу алейкум деп, агайына барып саламдашса, агайы жанагы жаш, ошол 2-3 класста окуп аткан кичинекей эмеси, 25-30 жыл өткөндөн кийин ошону тааныбастан салам берип, таңыркап карап калса, жанагы окуучусу айтат экен, агай мени тааныбадыңызбы дейт экен. Жок, тааный алган жокмун, сен кимсиң десе, жанагы окуучу айтат экен, агай дейт экен, мен ушул канча 20-25 жыл мурда дейт экен, сиздин кол саатыңызды урдап койгон окуучуңуз мен болом дептир. Ошондо мен чөнтөгүмө салып койсом, сиз айткан элеңиз, баарыбызды чыгарып, көзүңөрдү жумгула деп туруп, баарыбызды текшерип, менде бар экен байкап туруп, бирок эч кимиңер албапсыңар деп олтургузуп койгондон кийин, мен ошол окуяңыздан, ошол мамилеңизден ушунча таасир алып болдум. Мындан кийин мен эч бир кылмыш, ушундай жаман ишке барбайм деп өзүм сөз берип, азыр ушундай чоң бир кесиптин ээси болуп ушундай иштеп жатамын деп жанагы окуучу жооп берген экен. Ошондо muгалим айтат экен, бирок мен сени дагы тааныган жокмун дейт экен. Таң калышты, көрдүңүзбү? Кандайча тааныган жоксуз десе, muгалим айтат экен, ошол баарыңарды чыгарып, көзүңөрдү жумгула деп текшерип атканда мен өзүм дагы көзүмдү жумуп текшергем дептир. Мен өзүм да көзүмдү жумуп алып, монтимди кармаганмын, ошол бирөөсүндө кармаганмын дептир. Бирок ошол ким экенин байкаган эмесмин дептир. Себеби көзүмдү ачып алсам, ошол билип калсам, ошол окуучу көзүмө жаман көрүнүп, ошонун алыстап, ошого болгон мээримим, окуучуларыма болгон сүйүүм жоголуп калбасын деп, мен да көзүмдү жумуп алып ошону текшерип чыккан элем силер дептир. Ошондуктан мен сени тааный алган жокмун деп, жанагы muгалим жооп берген экен. Көрдүңүзбү? Момун мусулман бир туугандар, кандай мамиледе болушубуз керек. Ошондуктан сиз менен биз бири-бирибиздин айыбыбызды көрсөк да, көрмөксүнгө алып, ушуну Алла үчүн саттарыл уюп дейт. Алла айыптарды жашыруучу зат. Бири-бирибиздин айыбыбызды жашырсак, эртең күнү кыяматта тоодой күнөөбүздү Алла Таала жашырат иншалла.